Ассаламу алейкум, урматтуу Талас Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Талас тургундары, мен сиздерге Сороклет айылынан сатка чыгып жаткан мына ушул тамды тартып берем. Дарейине көңүл буруп коңуздар. Мынакей туугандар, ушул эң негизги Казаков көчөсү. Күнбатышты көздөй келе атканда, ушул жерде интернатты баарыңыздар билесиздер. Интернаттан бир аз өткөндөн кийин эле оң тарапта мына ушул кызыл бышкангычтан салынган капталына 1990 деп жазылып турат. Келип көрсөңүздөр болот туугандар. Бул Сороклет айылы Талас районунун ичинде базарга эң жакын айылдардын бири. Көчөлөрүн баары асфальт болуп калган. Шаарга кириши да мүмкүн деген имиштер бар туугандар. Эгер шаарга кире турган болсо, бул жакта тамдардагы бир кыйла баалар өсөт. Мына кирип келгенде эле туугандар караңыздар, эшиктин алдында мына ушундай суу дайым агып турат. Жалпы участагы 12 сотик. Алма убактарын баарын тартып берем. Биринчи үйдөн баштайлы. Бул там 1990 жылы салынган. Жаңы тамдардын катарына кирет. Бисмилла деп киргенде эле түз. Киргенде бул жакта душу, туалети, санузел баары жасалган, аристондордун баары. Бул жактан үйгө киребиз солго. Киргенде эле мына бисмилла дегенде эле ушул жери өзүңүздөр көргөндөй кухня. Суулары киргизилген. Паровой отопление коюлган. Топкасына үйдүн наркы капталынан кирет экен, аны да мен силерге тартып көргөзүп берем. Андан кийин түз киргенде бул жерде чоң холл. Холдон оң жака бир уктоочу бөлмө. Андан кийин түз өткөндө бул жагында зал. Залы туугандар негизи сплошной узун болгон экен. Ортодон бул жерди бөлүп гипсокартон менен бул жагына дагы бир балдардын бөлмөсү кылган экен. Каалоочулар болсо, буну да алып койсоңуздар оңой эле алынат. Зал узун бойдон калат туугандар. Паровой отоплениялардын баары жакшы ысыйт дейт. Өзүңүздөр көргөндөй бардык крандар коюлган. Ар бир бөлмөнү азайтып чоңойтуп ысыкты регулировка кылса болот. Бул подоконниктерди дагы айтып атат. Баягы союздун убагында атайын подоконникке чыккан цементтен болгон ушундай подоконниктер. Үй жалпы бардыгы туугандар кирпичтен салынган. Жылуу дейт кышында. Жайында салкын дейт. Мына туугандар, мен силерге азыр үйдүн аккураттуу алма убактарды дагы сарайларын, королорун баарын тартып көргөзүп коеюн. Мынакей туугандар, караңыздар. Чакан бул жакта тооккана, койкана, склады. Складында дагы погреб бар дейт бул жагында. Мынакей. Бул эшик, ошо мен айткан топка от жага турган эшиги өзүнчө. Огородду караңыздар, алма убактардын алганын. Айылдарда жакшы жери туугандар ушундай жерлер, участоктор аябай кенен болот. Алма убактар кенен өсөт. Суулары кенен болот. Өзүңүздөр баарын видеодон көрдүңүздөр. Анда эмесе баасына назар салып коюңуздар. Баасын $40,000 сурап жатат. Өзүңүздөр дагы чалып содалашып көрсөңүздөр болот. Ушул жерден труба өткөзүлгөн дейт мынакей. Труба аркылуу суу өтөт. Бул жактан да бир ворота салып койгон болсоңуздар, мына чоң гаражга дагы ылайыктуу орун бар. Анда эмесе туугандар, видеого лайк басып коюңуздар. Үй жакса келип содалашып көрүңүздөр.